Hoş geldinizler. Meyrimdүү жана арайымда Аллах Тааланын аты менен. Альхамдулиллах Роббил Аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ааламдардын жаратуучусу Алла Таалага мактоолор болсун. Ал асман жердин жана баардык маклуктардын Роббиси, башкаруучусу. Ал адамдарды туура жолго баштоо үчүн жана диндин эреже мыйзамдарын ачык айкын далилдер менен түшүндүрүү үчүн элчилерди жиберген. Алланын баардык жакшылыктарына шүгүр кылып, ага мактоо айтып, андан жардам сурайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга агаланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Алланын элчиси, пайгамбары, сүйүктүүсү, досу жана маклуктардын эң абзели экендигине ыйман келтиремин жана күбөлүк беремин. Ал керемети улам ачылып, улам уланып турган улуу Куран жана туура жолго баштоочуларга жарык нурун чачкан сүннөт менен сыйланган. Ага башка пайгамбарларга, элчилерге, алардын үй бүлөсүнө жана баардык салих адамдарга Алланын саламы, тынчтыгы, берекеси болсун. Амин. Архамар рахимин. Аллахумма солли аля саййидина Мухаммад жазаллаху аля Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям маджума хвахлухум. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Биз Бакара сүрөсүнүн 141-аятынан улантабыз. Аллах Таала Куранда айтат: Астагфируллах. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аларга жооп беретинде силер эмнеге Алланын дининде биз менен жаңжалдашасыңарбы? Талашып тартышасыңарбы? Чындыгында Алла Таала биздин дагы Кудайыбыз, силердин дагы Кудайыңар. Биздин амалдарыбыз өзүбүзгө жасасын, айтышасын. Өзүбүз көрөбүз. Силердин амалдарыңар өзүңөргө жасасын, айтышасын, өзүңөр көрөсүңөр. Биз Кудайга чын ыкластан калыс ибадат кылабыз. Эй жөөттөр, чындыгында Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб алейхиссаламдар жана балдары баары жөөттөр болгон деп айтасыңарбы? Эй христиандар, силер аларды христиандар болгон деп үгүттөйсүңөрбү? Акыйкатта жөөттөр да, христиандар да алардан кийин пайда болушкан. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аларга силер жакшы билесиңерби же Алла Таала жакшы билеби? Дегин. Алла тарабынан түшкөн акыйкат күбөлүктү жашырган адамдан өткөн залым адам барбы? Силер өз китебиңерде Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылыгын билип туруп, күбөлүк берүүдөн баш тартып, аны чанып жатасыңар. Силердин бул амалыңардан Алла бейкапар эмес. Бул коом бир жаамат болчу. Алар дүйнөдөн өтүп кетишти. Алардын жасаган амалдары өздөрүнө жасасын, сыйлык соопторун да өздөрү көрүшөт. Силердин да кылган амалдарыңарга өздөрүңөргө жасасын дагы өзүңөр көрөсүңөр. Силердин да кылган амалдарыңарга өздөрүңөргө жасасын дагы өзүңөр көрөсүңөр. Силер алардын жасаган амалдарына жооптуу эмессиңер. Деп Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 141-аятынан айтат. Бакара сүрөсү 142-аят. Астагфируллах. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Макка Мукаррамма кадырлуу Мекке шаарында болгондо улуу Кааба кыбла болчу. Намазды улуу Каабага жүздөнүп алып окуйт эле. Андан кийин Маккадан Мединага хижра кылды, көчтү. Ошондо Алла Таала Байтул Мактиске карап намаз окугун деп өкүм берди. Анткени Мадинада анын тегерегинде жөөттөр көп отурукташкан эле. Алардын дилдеринде исламга жакшы көз караш пайда болуп, мусулмандарга ыраазы болушсун деген даанышмандык менен ушул буйрукту берген. А бирок жөөттөр жүз буруп,
Muhammad кайсы тарапка карап ибадат кылышын билбей өз динине айраң таң болуп жатат дешти. Алардын кээ бири Muhammad саллаллаху алейхи вассалам биздин динибизге өттү. Ошондуктан биздин кыбылабызга карап намаз окуп жатат дешти. Алланын элчиси бул сөздөрдү угуп табити начарлап кыжаалат болду. Жүрөгүнүн түпкүрүндө Кудайга кайрылып, улуу Каабаны кыбыла кылып берүүсүн арзуу кылат эле. Анан Алладан кыбыланын өткөрүүсүн баяндаган аят түштү. Пайгамбар жүзүн Байтул Мактиске Кудус шаарынан улуу Каабага бурду. Ошондон кийин жөөттөр менен мунафыктар эки жүздүүлөрдүн тилдери каршылык көрсөтүүдө аптан узарды. Акыйкат Алла Таала алардын ушундай абалдарынан кабар берип, ушул аятты түшүрдү. Алла айтты. Бул кошумча келди. Астагфируллах. Алла айтты. Жакынкы күндөрү жөөттөрдүн акмактары менен Мадинанын мунафыктары мусулмандар мурун намаз окуп жүргөн кыбыласынан жүздөрүн эмне үчүн өзгөртүштү? Эмне себептен Байтул Мактистен Кааба тарапка жүздөрүн буруп алышты дешет. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, жөөттөргө чыгыш Алланын мүлкү, батыш дагы Алланын мүлкү. Алла кааласа ар кимди туура жолго салат де. Силердин кыбылыңарды мыкты кыбалага айландырганыбыз, алмаштырганыбыз. Сыңар силердин өсүңөрдү да башка коом, үмөттөрдүн ичинде адилеттүү, адеп ахлактуу жана фазилеттүү үмөткө айландырдык. Анткени силер кыямат күнү пайгамбарлар тарабынан күбө катары өтөсүңөр. Пайгамбарчылыкты танган, чаңган коом, үмөттөрдүн алдында Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам силердин адилеттүүлүгүңөр үчүн күбөлүк өтөт. Улуу Каабаны сага, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, намаз окуу үчүн кайра кыбылага айландырдым. Пайгамбарга ээрчигендер менен андан жүз бургандардын ажырымы маалым болсун дедик. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чын ыклас менен ээрчигендер ким? Аркасына кайткандар ким? Бул окуя чындыгында кээ бирлерге оор болсо да, Алла хидаят түз жол берген ыйманы бекем кишилер үчүн оор болгон жок. Алла Таала кылган амалдарыңарды жоюп салбайт. Кайсы тарапка карап намаз окусаңар да аны Алла бекер кылбайт. Анткени Алла Таала пенделерге мээрман жана боорукер. Албетте сенин вахий аянды күтүп асманга назар салганыңды биз көрүп турабыз. Улуу Каабанын кыбыла болуусун арзуу кылып жатасың. Мына ошол себептен да сен ыраазы боло турган кыбылага жүзүңдү бурдук. Кай жерде мейли түздө, мейли тоодо, мейли чыгышта, мейли батышта болгула, намаз окуй турган маалда жүзүңөрдү харам Кааба мечит тарапка бургула. Аригине китеп ээлери кыбыланын мына ушинтип өзгөрүүсүн алмашуусун Алла тарабынан акыйкат деп билишет. Анткени бул окуя алардын китептеринде жазылган. Алла Таала албетте алардын танып чаңгандарынан бейкабар эмес. Бирок алар танган чаңгандардан болушат. Өзүмдүн жалилиме, улуулугума касам ичип айтамын. Китеп ээлерине өзүңдүн Алла тарабынан акыйкаттыгыңа да, кыбыланын акыйкаттыгына да ал эмес башка баардык кереметтерди көрсөтсөң да, алар сенин кыбылаңа ээрчишпейт. Сен дагы алардын кыбыласына ээрчибейсиң. Китеп ээлери да өз ара бири-биринин кыбыласына ээрчишпейт. Башкача айтканда, жөөттөрдүн кыбыласы башка, христиандардын кыбыласы башка. Эгер сен, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам,
Алла тарабынан сага акыйкат кайсы тараптагыларды экендиги билинген соң, алардын арзууларын ээрчип кетсең, эгер сен, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Алла тарабынан сага акыйкат кайсы тараптагыларда экендиги билинген соң, алардын арзууларын ээрчип кетсең, анда сен албетте ээрчиген калыбыңда залымдардан болуп каласың. Китебелери Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды кудум өз балдарын тааныгандай таанышат. Алардын бир бөлүгү билип турган абалда чындыкты жашырышат. Жөнөкөй адамдарга айтышпайт. Алла тарабынан сага кандай нерсе түшпөсүн, ал акыйкат жана чындык, андыктан шектенүүчүлөрдөн болбо. Ар бир тайпанын бутпарастардан болсун, пайгамбарлардан болсун, айтор ар биринин намаз окуу үчүн атайын белгиленген кыбласы бар. Ар ким өз кыбласына жүзүн бурат. Эй Мухаммад, астагфируллах, эй мусулмандар, жакшылык иштерди жасоодо дайыма башкалардын алдында болгула. Кайсы жерде болсоңор дагы кыямат күнү Кудай Таала баарыңарды өзүнүн алдына жыйнайт. Ошол жерде анан чындык менен жалган ажырайт. Албетте Алла Таала ар бир нерсеге кудуреттүү. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сапарга чыкканыңда кайсы жерде жүрбөгүн, намаз маалында жүзүңдү харам мечит тарабына бургун. Бул кыбланын Кааба тарапка алмашуусу Алла тарабынан келген чындык өкүм. Силердин амалдарыңардан Алла Таала бейкапар эмес. Кайсы бир жерден чыксаң, кайсы мезгилде сапар тартсаң, намаз учурунда харам мечитти тарапка жүзүңдү бургун. Эй имандуулар, кайсы жерде болсоңор, мейли чөлдө, мейли шаарда жүзүңөрдү харам мечити тарапка бургула. Жөөт же мушриктер жактан силерге кастык өчөгүшүү болбосун. Ал адамдар өз напсилерине зулумдук кылгандар. Алар каршылыкты жана айыптоону токтотушпайт. Аларга карама каршы пикир айтуудан эч качан коркпогула. А бирок менин өкүмдөрүмө каршы чыгуудан корккула. Мен силерге берген неаматтарымды толук кылуу үчүн ушул өкүмдөрдү силерге жүктөдүм. Балким силер көп шүгүр айтуу менен хидаят табарсыңар. Берген неаматым силерге өзүңөрдүн жааматыңардан пайгамбар жөнөттүм. Ал силерге менин аяттарымды окуп берет. Силердин жаман адеп ахлак жүрүм турумуңарды тазалайт. Силерге Куранды, даанышмандык сөздөрдү жана силер билбеген нерселерди үйрөтөт. Деп Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 149-151 аяттарында айтып жатат. 152 аяттан айтат: Астагфируллах. Эй момундар, мени таат ибадат менен эстегиле. Мен силерди ырайым жана кечирим менен эстеймин. Менин берген неаматтарыма шүгүр кылгыла. Капырлык, нашүкүр пенделик, шүгүр келтирбеген адамдардан болбогула. Эй момундар, Кудай жиберген бале, кырсык апааттарга сабыр кылбаган абалда жана ниет максаттарыңар ишке ашуу үчүн намаз окуп, Алладан жардам сурагыла. Албетте Алла Тааланын ырайымы сабырдуулар менен бирге. Эй момундар, Кудайдын жолунда шейит болгондорду өлүктөр деп айтпагыла. Тескерисинче алар биздин алдыбызда тирүү, бирок силер алардын жашоосун билбейсиңер. Албетте силердин башыңарга бир топ бале, кырсык жиберип, ошол нерселерге кандай сабыр кылганыңарды көрөбүз, сынайбыз. Андыктан жүрөктөрүңөргө душман тарабынан кооптонуу, коркунуч, ачаарчылык жана катаалдык жиберебиз. Мал-мүлк, колдоруңардагы бар байлыкты темиртебиз. Өзүңөргө оору, дарт беребиз.
нөмө жемиштериңерге асмандан келүүчү апаат түшүрөбүз. Эгер момундар ошол нерселерге сабыр кылышса, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, анда аларга Алланын ырайымы туурасында сүйүнүчтүү кабар бер. Алар ушундай бир сыпатка ээ, эгер кандайдыр бир түйшүк баштарына түшсө, биз Кудайдын пендесибиз. Кудайдан келген ар кандай нерсеге ыраазыбыз. Кудайдан келген кандай нерсеге ыраазыбыз. Биз өлгөндөн кийин Кудайдын алдына баруучубуз дешет. Мындай адамдарга Кудай тарабынан ырайым жана кечирим бар. Ошондой эле андай адамдар хидаят тапкан адамдар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Албетте Сафа тоосу менен Марва тоосу ажылыктын эрежелеринен деп 158-аятта Аллах Таала Бакара сүрөсүнөн айтып жатат. Улуу Каабага ажылык кылууну ниет кылган ар бир адам ихрам киет. Же умра кылса, ошол жерлерде таваф кылса эч зыяны жок. Ошол эки тоонун кай биринде ашыкча жакшылыктарды кылат экен, башкача айтканда нафил иретинде улуу Каабаны таваф кылуу амалдарын орундатат экен. Алла Таала ошондой пенделерге сыйлык соопторду берет. Анын абалын Алла Таала билет. Жөөттөрдүн аалымдары биз Тооратта түшүргөн өкүмдөрдү коомунан жашырышты. Тооратта өкүмдөрдү биз ачык айкын баяндаганбыз. Алар болсо бул дүйнөнүн арзыбаган пайдасын көздөп эл журтка жеткирбей коюшту. Алла Таала өзүнүн аяттарын жаап жашыргандары үчүн аларга наалат айтты. Наалат кылуучу периштелер, адамдар жана жиндердин баары Алла аларга наалат айт деп Кудайдан дуба кылып суранышты. Алла аларга наалат айт деп Кудайдан дуба кылып суранышты. Эгер ошол адамдар ошол жаман ишке тобо кылып өздөрүнүн абалдарын оңоп түзөп жашырган аяттарды элге баяндашса, мен алардын тоболорун албетте кабыл алам. Мен пенделердин тоболорун кабыл кылуучумун жана аларга боорукермин. Акыйкатта капыр болгон тайпалар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын четке кагып таңгандарынын себебинен ыйман келтирбей, капыр абалдарында өлгөндөрү үчүн аларга Кудайдын наалаты, каргышы тиет. Ошондой эле бардык периштелердин жана бардык момундардын наалаты, каргышы тиет. Алар тозокто түбөлүккө калышат. Аларга тозок азабы жеңилдетилбейт дагы, чектелүү мөөнөт, убакыт дагы берилбейт. Алардын ошондой абалына ырайым дагы кылынбайт. Эй пенделер, Аллахума ажирни минан нар деп отурабыз. Астагфируллах. 163-аяттан Аллах Таала айтат: Эй пенделер, силердин Кудайыңар жалгыз шериги жок. Сыйынууга, ибадат кылууга Кудайдан башка бир дагы зат татыктуу эмес. Кудай пенделерине мээрман жана кечиримдүү, ибадатка ылайыктуу, татыктуу. Албетте асмандар менен жердин жаралышында, түн менен күндүздүн алмашуусунда, кемелердин көлдө сүзүп жүрүүсүндө жана адамдарга пайда берүүлөрүндө Алла Тааланын асмандан жамгыр жаадырып, ошол жамгырдын себебинен Алла Таала кургак жерден чөп-чар өсүмдүк чыгарып, ар кыл айбандарды жер жүзүнө жайылтып, алар өз ырыскыларын ошол чөп-чар өсүмдүктөрдү жеп аракет кылгандарында, адамдардын пайдасы үчүн шамалдардын ар тараптан согуп туруусунда, аракет кылгандарында, адамдардын пайдасы үчүн шамалдардын ар тараптан согуп туруусунда, булуттар болсо Алланын өкүмүнө моюн сунуп жер менен асмандын ортосунда жылып жамгыр жаадырышында, ажайыптуу кудуреттин белгилери,
Кудайдын жаратканын тастыктай турган даанышмандыктары бар. Ыймандуулар ушундай бир коом мына жогоруда аталган нерселерге назар салып туруп ой жүгүртүшөт, акыл качашат, Алланын кудурет күчүнө чын ыкластан ишенип ыйман келтиришет. Кээ бир адамдар ибадат кылуу үчүн Кудайдан башка бут сөлөкөттөрдү Аллага шерик кылып алган. Ошол бут сөлөкөттөрдү чыныгы Кудай сымал жакын карманышат. Ал эми ыймандуулардын Аллага болгон сүйүүсү махабатты тиги капырлардын бут сөлөкөттөрүнө болгон махабаттарына салыштырмалуу күчтүү. Анткени капырлар бут сөлөкөттөрүн көрүп турган жактайда дос тутушат. Ыймандуулар Кудайды көрбөй туруп деле дос тутушат. Өз напсилерине зулумдук кылгандар тозок азабын өз көздөрү менен дапдаана анык көргөн мезгилди элестетсеңер, кудурет менен жеңиштин баары Кудайга таандык экендигин, Алла Тааланын азабы аябай каардуу экендигин билишет. Астагфируллах 166-аяттан айтат: Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, махшарды эстегин. Ошол мезгилде капырлардын ээрчиткендери чанып карабай кетишет. Тигилердин ээрчиткендердин күнөөлөрү аларга жүктөлөт. Ошентип тигилердин ээрчиткендердин күнөөлөрү аларга ээрчигендерге жүктөлөт. Анан алар тозок азабын ачык айкын көрүшөт. Андан соң кутулуп кетүү жолдору бүт жабылат. Аман эсен калуу үмүтү үзүлөт. Ээрчиткендер аларга: биз силерден ажырайбыз, качабыз дешет. Ээрчигендер аларга: аттиңай, эгерде эле экинчи жолу дүйнөгө кайра кайтуу мүмкүн болгондо, биз дагы аларды ээрчибей таштап кетмекпиз. Азыр алар бизди минтип таштап отурушмак эмес дешет. Алла Таала ушундай таризде алардын кылган амалдарынын ийгиликсиз натыйжасын жана бушайманчылыкка себеп болгондугун көрсөтөт. Алар эч качан тозоктон чыгышпайт, сыртка чыга алышпайт. Эй инсандар, адамдар, силер Кудайдын жер жүзүндөгү адал, таза ырыскыларын жегиле. Шайтандын артынан ээрчибегиле. Анткени шайтан силерге адал нерсени арам деп көрсөтөт, арам нерсени адал деп көрсөтөт. Ал силерге анык душман. Себеби дегенде шайтан силерди күнөө жана жаман иштерге шыктандырат. Алланын улуулугуна карата силер билбеген нерселерди кошууга буйрук берет. Өз убагында аларга адал менен арам туурасында Кудай Куранга түшүргөн өкүмдөрүн ээрчигиле, амал кылгыла деп айтылса, алар капырлар: биз Куранды ээрчибейбиз, биз ата-бабаларыбыз кылып келген амалдарды карманабыз дешет. Эмне, тиги ата-бабалары акылы кем, адашкан адамдар болсо дагы алардын артынан ээрчи беришеби? Капырларга насаат айткандардын абалы эч нерсени билбеген жана укпаган жаныбарларга насаат айткан адамдын абалына окшош. Тиги жаныбарлар болгону кыйкырыкты гана угушат, эч нерсени түшүнүшпөйт, ары маани да беришпейт. Бул капырлар акыйкат сөздү угуудан керең, акыйкатты көрүшпөйт, акыйкатты сүйлөшпөйт. Алардын акылы жок, мүмкүн айпан сымал деп Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 101-аятында айтып жатат. Астагфируллах. 171-аятында айтты. 172-аяттан астагфируллах. Эй момундар, мен ырыскы кылып берген нерселердин тазаларын жегиле. Кудайдын берген неаматтарына шүгүр айткыла. Эгер силер Кудайга чын дилден ибадат кыла турган болсоңор, силерге Кудайдын арам кылган нерселери мына ушулар.
силерге өзү өлүп калган нерсени өлүктү. Кан, чочконун эти, бутпараска аталып союлган жаныбарды арам кылды. Бирок кимде-ким ашкалыкта калып, мажбур абалда арамдан жей турган болсо, ага уруксат берилет. Ошондо дагы жей турган адам эрежени сактап, чектен аша чаап чыгып кетпесин. Өлбөй калуу өлчөмдө жесин. Андан ашыкча жана кызыгып лаазат үчүн жебесин. Эгер ошондой мажбур, кажет айласыз себептер менен жетсе, ага эч кандай күнөө болбойт. Албетте Алла Таала муктаждыктан жасалган иштерди кечирүүчү жана ырайымдуу. Жөөт аалымдары жең ичинен пара алып, Тоораттын кээ бир өкүмдөрүн жашырышкан эле. Ошол нерсе үчүн арзыбаган аз гана дүйнө мал, акча каражат алышты. Бул тайпалар кыямат күнү курсактарына тозок отун жешет. Алла Таала кыямат күнү аларга ырайым менен сүйлөбөйт. Алардын күнөөлөрүн кечирбейт, тазалабайт. Аларга аябай оор азап берет. Алар хидаяттын ордуна адашууну алган, кечиримдин ордуна азапты тандап алган жаамат. Эмне, кандай нерсе аларды тозок отуна сабыр кылууга себеп болду? Алла Таала Тооратты чындык менен түшүргөн эле. Тиги тайпа болсо Тоораттын аяттарын өзгөрттү. Мына ошол үчүн ошондой азап берилди. Бул жаамат Тоораттын аяттарына карама каршы иш тутушту. Кээ бирине ыйман келтирбей капыр болушту. Алар өздөрү бири-бирине душман. Жакшылык намазда жүзүңөрдү чыгышка же батышка бурганыңардан гана ибарат эмес. Бирок эң чоң жакшылык ушундай: бир адам Кудайга, акырет күнүнө, периштелерге, түшкөн китептерге, пайгамбарларга ыйман келтирет. Кудай махаббатында жолунда мал дүйнөсүн жакындарына, жетимдерге, жакырларга, жолдо калгандарга, мусапырга, кайрычыларга, садака сурагандарга, карыздар адамдардын карыздарына сарптайт. Намазды өз убагында окуйт. Кедейлерге зекет берет. Убада берсе убадасына турат. Кедейликке жетишпестик тарчылыкка. Согуш учурунда артка качпастан сабыр кылат. Мына ушул сапаттарга ээ болгон адамдар, динди чын кармангандар. Мына ушулар пакиза такыбалар. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызды ошондойлордун такыбалардын катарында кылсын. Аллахым өзү жардам берсин. Астагфируллах. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 178 аятынан айтат: Эй момундар, силерге өлтүргөн адамдан өч алуу парз кылынды. Бирок бир шарт менен: өлтүрүү атайлап кастыктан болуусу кажет. Эркин азат кишинин ордуна эркин кишиден, эрксиз кулдун ордуна кулдан, аялдын ордуна аялдан кек өч алынат. Бул аят Имам Азамдын пикиринде аты менен жоюлган алмашылган дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынат: мусулмандардын кандары бирдей барабар. Ошентип Имам Азамдын көз карашында кул менен эркин аялдын ордуна эркектен өч алынат. Ал өлтүрүлөт. Ал эми Имам Шафинин пикиринде эркектен өч алынбайт. Ал өлтүрүлбөйт деген бул аят далил келтирет. Эгер өлтүрүлгөн адамдын жакыны кечире турган болсо, өч алуу милдети жоюлат да өлтүргөн адамдан кун төлөм алынат. Мындай жагдайда өлтүрүлгөн адамдын жакындарына кун төлөмүн ак тилден жакшына төлөп берүү өлтүргөн адамга милдет болот. Өлтүрүлгөн адамдын жакындарын кыжаалатка салбай, кечиктирбей,
так жана өз убагында төлөмün колдоруна карматсын. Бул кечирип салуу кум төлөө Кудай тарабынан пенделерге тартууланган жеңилдик жана мээримдүүлүк. Ал эми кимде-ким кечиримден кийин өлтүргөн адамды өлтүрө турган болсо, ага Алла тарабынан кыямат күнү аябай катуу азап берилет. Эй пенделер, силер өч алуудагы Алланын даанышмандыгына амал кылсаңар, силерге өч алууда аман калуу жана тирүүлүк, жашоо учугун улантуу бар экендигин билесиңер. Бул өч алуу силердин жашоо мыйзамына себеп болот. Башка бейкүнөө бир адамды өлтүрүүдөн сактап калат. Эй акыл ээлери, эгер акыл калчап ойлоно турган болсоңор, өч алуу башка адамдын жашоосуна себеп болот экен. Эй момундар, башкаларды өлтүрүүдөн сактангыла, андан алыс болгула деп Аллахым эскертип жатат. Стаузубилlah. Бул вакытта болуп калды окшойт, иншаллах. Бул жерден дагы бир-эки аят окуп туруп жыйынтыктайлы. Аллахым айтат, Астаузубилlah 180-аятта Бакара сүрөсү. Эй момундар, мезгил жетип кай бириңе өлүм келсе, эгер мураска көптөгөн байлык калтыра турган болсо, ата-энесине, бир туугандарына осуят кылуусу парз кылынды. Кудайдан корккон адамдар үчүн бул осуятты так адилеттүү орундатуу милдет. Илгери сабатсыз доордо араб түркөйлөрү текебердик менменсинүү менен бөтөндөргө жыйнаган байлыгын таркатып, ата-энесине эч нерсе бербей коюшат эле. Ошон үчүн Кудай Таала ата-эненин акы, укуктарын сактоого осуят кылууга буйрук берди. Бул исламдын башында ушундай эле. Андан кийин мурас туурасында аят түшүп, мураскорлордун укуктарын Кудай толук аныктап, дайындап берди. Аталган аят жоюлду. Кимде-ким бул өкүмдү уккандан кийин өкүмдү өзгөртсө, күнөө ошол өзгөрткөн адамдын мойнунда болот. Алла Таала осуят кылып жаткан адамдын сөздөрүн, осуятын угат. Алла Таала осуят кылып жаткан адамдын сөздөрүн, осуятын угат жана өзгөрткөндөрдүн айла амалдарын билет. Эгер осуят кылууда же мураскорлордун же казылардан осуят кылуучунун адилетсиздигинен же шарияттан тышкары күнөө кылып коюу коркунучу тууса, оңоп түздөп койсоңор, осуят кылуучу менен мураскорлор ортосунда эч кандай күнөө болбойт. Албетте Алла Таала билбестен болгон катачылыктарды кечирүүчү жана пенделерине мээрман деп Аллахым Мурас тууралуудагы момундарга кайрылып, баяндап баарын айтып берип атат. Стаузубилlah. Аллахым баарыбызын садакаллахул алейсим. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү, ката кемчиликтерибизди кечирсин. Аллахым түшүнүп амал кылуучулардан кылып, Аллахым эки дүйнө бактылыгын насип кылып, өзүнүн тандалган Куран ээлеринен кылсын. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Хасбаллаху ла илаха илляллах ва алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Я архамар рахимин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахым баарыбызды билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, туткан орозолорубузду, кылган таат ибадаттарыбызды, баардык дуа тилектерибизди кабыл кылып, Аллахым эселеп чексиз соопторун берип, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин деп алаккан жаган ар бирибизди, ааламдагы ар бир мусулманды Аллахым өзүнүн мээримине алып, ырайымына бөлөсүн. Өзү дуа тилектерибиздин баарын кабыл кылып, өзү коргоп, өзү колдосун. Амин. Я архамар рахимин. Раббана атина фид дуnya хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабаннар ва адхилнал джанната мал абрар. Я азиз я ғафар я раббил аламин. Бирахматика архамар рахимин. Амин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад.
Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима хуахлуху. Кейинки сабактан жолугушканча Аллах аманатсыздар. Аллахым разы болуп өзү разы кылсын. Укканыбызга амал кылууга Аллахым өзү жардам берсин. Амин я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.